Өкмөт Кыргызстандын чек-арасы 200 миңден ашуун чарчы чакырымга кеңейди. Өкмөт башы азыр чек-ара чырынан кыйраган Баткендеги үйлөрдү куруу иштери 80-90% аяктап калганын айтты. Кыргызстан чек-арасы 200 миң 105 чарчы чакырымга чейин кеңейди. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров республикалык кеңешмен жүрүшүндө билдирген өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Жыйынга облустук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери катышып жатат. Жапаров 2022 жыл өлкөнүн тарыхында Өзбекстан менен мамлекеттик чек-ара сызыгы толугу менен аныкталган жыл катары каларын белгиледи. Жалпыбыз үчүн чоң сыноо болгон Баткен окуяларынан татыктуу өттүк. Биздин күчүбүз ынтымагыбызда. Элден 386 миллион сом чогулса, мамлекет калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү үчүн тийиштүү каражат табууга жетишти. Азыр сапаттуу үйлөр салынууда. Кече дагы 30 үйдү пайдаланууга бердик. Жалпысынан 45 үй толук бүттү. Калган үйлөрдүн алды аяктоо алдында жумуштардын 80-90% аткарылган, деди Жапаров. Өкмөт башы өз сөзүндө башкы жергибизде тынчтыктын өкүм сүрүшү экенин белгиледи. Маалымат булагы Спутник. Бишкектеги айрым мектептин окуучулары бомба коюлган тууралуу маалыматтан улам эвакуацияланды. Маалыматты Бишкек милициясы ырастады. Азырынча канча мектепке ушундай маалымат түшкөнү так айтылган жок. Милиция учурда маалыматтын чын төгүнүн текшерүүдө. Маалымат каражаттары жана социалдык тармактардагы кабарларга караганда, бир дегенде 5 мектептин окуучулары эвакуация болуп, милиция мектептерди курчоого алууда. Алар номер 33, номер 63 мектеби жана Илим Сейтек Айтматов атындагы лицей. Былтыр декабрда милиция номер 4 мектеп гимназиясынын электрондук почтасына бомба коюлган тууралуу 102 кызматына анонимдүү маалымат түшкөнүн кабарлаган. Милициянын ыкчам тобу барып мектепти курчоого алып, окуучулар жана мугалимдер имараттан чыгарылган. Мэриянын басма-сөз кызматы эч кандай жардыруучу зат табылбаганын маалымдаган. Кактус медиа басылмасы шаардагы 11 мектепте бомба коюлган тууралуу маалымат түшүп, окуучулар эвакуация болгонун жазган. Шаардык милиция муну четке каккан. Булак Азаттык. Атын ким маңкурт дей тургандай Эрулан Кокуловдун кылыгы. Кыргыз душманды алыстан издебе деп бекер айткан эмес. Эчендеген кылым кыргын сүргүндү, саткынчылыкты башынан өткөргөн эл бузуклар сырттан эмес, ичтен чыгарын көрүп, дала ирет ичтеринен кан өткөндөн улам айтышкан тура. Ошол себептен өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман деп каңырык түтөтүп бармак тиштешсе керек. Тилекке каршы, андай иштен чыккан эри жыландар азыр да жок эмес. Өкүнүчтүүсү мындан ары да болот. Буга жогорку кеңештин депутаты Эрулан Кокуловдун кылыгы далил. Айтайын дегенибиз, кечээ парламент мамлекеттик тилдин макамы боюнча конституциялык мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Добуш берген 75 депутаттын ичинен жападан жалгыз Кокулов эне тилине каршы добуш берди. Өз эне тилине каршы болгон мындайды ким көрүптүр? Мындай кадамга тарыхый эс тутумун, руханий баалуулуктарын, өз эли менен болгон байланышын жоготкон маңкурт гана барат. Эруландын өз тилине каршы болуусу маңкурттун белгиси. Ашса ашат, ас текемебейт. Кайран кыргыз качанга чейин кооз сүйлөп, калп патриот болгон шылуундарды ээрчип жаңыла бересиң. Ушул мурдунун учунан алысты көрбөгөн түшүнүгү чектелүү ыржаңдаган Эруландан эмнени үмүт кылып шайладыңар экен? Качан атын ким десе, маңкурт дечүлөрдү ажырта тааныйбыз. Улутту ириңдеткен паразиттерден арылбасак оңолбой турганыбызды түшүнчү убак өтүп баратат. Эсибизди жей ала, бир карын майды чиреткен кумалактардын этегин кармап ээрчигенде токтотолу. Арыбызга келели. Маалымат булагы Назар Ньюс. Тегеранда Кыргызстан менен Ирандын биринчи айымдарын жолугушуусу болду. Кыргызстан биринчи айымы Айгүл Жапарова 20 январда Тегеран шаарында өтө турган илим жана маданияттагы таасирдүү аялдардын биринчи эл аралык конгрессине катышуунун алкагында Иран Ислам Республикасынын президентинин жубайы Джамиле Аламолхода менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар маданий гуманитардык өнүктүрүү жана саламаттыкты сактоо тармагындагы кызматташуу маселелери боюнча пикир алмашты. Иран президентинин жубайы Джамиле Аламолхода Айгүл Жапарова менен учурашып, эл аралык конгресске катышуу чакыруусун кабыл алганы үчүн ыраазычылык билдирди. Анын айтымында, бул иш-чара аялдардын коомдогу ролун бекемдөөгө багытталган долбоорлорду ишке ашыруу боюнча алардын аракеттерин бириктирет. Биринчи айым Айгүл Жапарова чакыруу үчүн Иран тарапка ыраазычылык билдирип, алдыдагы конгресс аялдардын коомдун өнүгүүсүнө кошкон салымынан маанилүүлүгүн талкуулоо үчүн жакшы диалог аянтчасы
нерсе болорун белгиледи. Айгүл Жапарова бүгүнкү күндө аялдын ролу абдан чоң жана алмаштырылгыс экенин баса белгиледи. Кыргызстанда аялдар ар кыл тармактарда эмгектенип, коомдук турмушка активдүү катышып, өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымын кошуп келишет. Тараптар бул багыттагы мамилелерди өнүктүрүү үчүн эки өлкөнүн болгон мүмкүнчүлүктөрүн жана жогорку потенциалын пайдаланууну макулдашты. Маалымат булагы Кадам Медиа.